Hazır ушундай кимден пароль менен кирип атабыз. Мына азыр тактайсыз. Болуп бүткөндөн кийин буну билен чечип алып. Эмес тартып, Ташка эмес менен. акча элес. Ошо акча. Веб камерага айыртып атабыз. Ноутбуктука. Ошол элдерге эмне дейм? Элдерге кошот да, элдер кошулду да. Админисима запись кетип атат да. Баарын немелесин өчүп баш керек. Мына бассаңыз эле баардыгын кетет. Саламатсызбы, урматтуу коллегалар, угулуп атабы? Угулуп атат. Баарына ушул ссылка менен кирсип, тиги ссылканын акчасы сөнүп калыптыр. Кечирип коюңуздар. Азыр жаңы ссылка жөнөтөм, ошо менен кирсеңиздер. Азыр калды. Эме алып коесуңар, жаңы ссылканы жиберип коесуңарбы? Мугалимдерге. Мен кирип күтүп алып. Мектеп жетекчиси могу жаңы ссылкасы менен кирсеңиздер. Бунда болмаятындар анака. Оштар жаңы менен кирсеңиздер. Ссылка толуп калды деп атат, ачпай атат. Урматтуу коллегалар, микрофондорду өчүрүп коюңуздар. Микрофондорду өчүрүңүздар. Меникini өчүрүп коюш үчүн кайсыны басышым керек? Меникини укпаш үчүн. Урматтуу коллегалар, азыркы ссылканы жаңыларга, мугалимдерге да жиберип коюңуздарчы. Кире албайттыр. Мен ачып калып болуп жакшы. Зарядник. Жо, меникини өчүрүп коюшун кайсыны өчүрүп? Yeah.
Ben de Ben suretim görünüp atkan yok da. Salamatçılarбы? Тебе из школы могут выгнать. Есть вещи куда важнее, чем школа. Нет. Что? Наказали? Ты папа. Ты знаешь, как поленился вопрос в том, как ты жизнь хорошо. Может, ты пытался быть крутым. Но поверь тому, кто был заморожен 65 лет. Чтобы быть крутым, нужно следовать правилам. Все знают, что... Nam niye öyle çıkacak? Nimani qaytarib qo'yarkan? Endi sabak o'tamiz, uxla sabak o'qiyman. O'ljan men söyletpey tush. İşim var. Ne yapacaksın bu yerda? Ne iş var? Robot asan. Patron. Sen unutuyorsun da. Uzayla tutuyor. Ya.
Meni o'chirmasa o'g'irlatasiz. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Микрофондорду өчүрүңүздөр. Баарыңыздар тең. Mayana çeker mikrofonu. Karlı erdi koyuna. İlk tuttular. Сөйлегеннен сол айтылған шығармайсыз. Hem звуктарын. Amen. Тағы кетіп қой, емле суретті баспай. Звук. Қалай бұл? Саламатсыздар, урматтуу кеңештер. Бардыңыздар микрофонду өчүрүп койсоңуздар. Бул жактан сүйлөгөндөр гана микрофонун күйгүзүп алып сүйлөйт. Ошондо баарыңыздар жакшы угуп турасыздар да. Өйдө жакта же бурчунда, ылдый жакта, мисалы, сол жакта, ылдыйраак жакында жанагы знак турат да микрофондун. И ошону акырын мышка менен барып туруп, кармап туруп, анан өчүрүп койсоңор, звук выключен болуп калат. Микрофонуңарды койсоңуздар,
Бардыңыздар, қана ынтымақтуу. Микрофондарды өчүрүңүздөр. Азыр у нас кто здесь? Назир Куанчбекова. Это областные? Это областные, это директора, значит, областные, заведующие районов, заведующие городов. О, Камила Роман бери çıktı. Они не выключают микрофон. Областные тоже знают это. Албек. Вам подключаться etken сайын микрофон өчүрбөй өтүрүп. Хорошо. Не кылайын, Албек. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, урматтуу областык институттун, методикалык борборлордун кызматкерлери, урматтуу биздин педагогдор. Бизге кошулган сайын дароо микрофондоруңуздарды өчүрүңүздөр. Эң биринчи кезекте кошулуп туруп эле микрофонду өчүрүңүз. Алыбек, невозможно. Алыбек, не могу говорить. Напиши им всем, или как мы это можем сделать? Зачем все классы? А вы вчера? Да нет, потом. Нет, вы можете им всем написать где-то в чатах, чтобы как подключали, сразу выключали микрофон. Жазғандағар еметпейді бай. Жаңа қосылып жатқандар оқып қойға. Инструкция бергенде ошо айткандар беле, кошулар менен микрофонуңарды өчүрүп. Все, макул. Баштай берели. Мени угуп жатасыздарбы? Урматтуу жетекчилер, урматтуу педагогдор, методисттер, баштайлы жумушту эми. Силер телефонуңар бар да, ар бир район. Кирер менен, бирөөлөр кирер менен микрофонду өчүрүп кирсин да. Мына кирер менен кошулар менен микрофонду өчүрүп койсун. Ошондо маалымат жетип турат да баарыңыздар. Жөнүндө жакшылап иштебесеңиздер эмкиден кийин. Мындайда азыр республикалык кызматкерлердин квалификациясын жоготулатуу институту Назира Куанчбековна Дюшеева жетектеген анын командасы керектүү эксперттерди кошуп, провайдерлерди кошуп, практик директорлорду кошуп, ушу сиздерге пандемия шартында кандайча уюштуруш керек, кандайча иштеш керек билим берүү процессин деп болгон жакшы бир тажрыйбанын баарын топтоп, презентациялардын баарын даярдап, аябай даярданышып, мына бүгүн баштап калды. Эми сиздер ошол презентациялардын баарын алып, үйрөнүп, андан ары кластер кетиш керек да. Ар бир райондо, ар бир шаарда ушул педагогдорду аябай жакшылап уюштуруш керек да. 4-чү чейректе дистанттык формат учурунда бизде абдан көп ошо жылдыздар пайда. Педагогдор, директорлор, директордун орун басарлары дистанттык форматта канткенде билим берүү процессин уюштурушубуз керек.
дегенге аябай жакшы тажрыйба топтошту. Ошолорду дагы абдан жакшылап колдонуңуздар. Анан Назир Каримовдун командасы даярдап койгон бүт материалдарды колдонуңуздар. Жана кандайдыр бир суроо болуп калса, телефон чалып, сурап, квалификацияны жогорулатуу эки багытта кетет. Бир багыты бул жетекчилерге, менеджерлерге кантип ушул окуу процессин уюштуруш керек. Ата-энелер менен кантип иштеш керек, педагогдорду кантип уюштуруш керек, ийкемдүү телесабактардын жүгүртмөсүн алып туруп, өзүңүздөрдүкүн кантип ийкемдүү расписание түзөсүздөр. Жана башка. Ошондой эле экинчиси бул көбүрөөк методикага жана техникалык каражаттарга багытталган, бул педагогдор. Педагогдор кандайча натыйжалуу кайтарым байланыш бере алышат. Кайтарым байланыш деген эмне? Эмне үчүн абдан маанилүү кайтарым байланышты өз убагында жана туура берүү, кандай көлөмдө үй тапшырмалары болуш керек. Эмне үчүн баягы кадимки эле сабактай баягы чоң көлөмдүү тапшырмаларды күнүгө бербеш керек. Эмне кылыш керек анын ордуна? Жана башка ошондой толгон токой суроолорго жоопторду ала аласыздар. Бул мындайда Назира Кубанычбековнанын командасы берген презентациялар бул негиз да. Сиздер аны андан ары дагы толуктап, көбөйтүп, чоңойтуп, дагы кошумча материалдарды алып туруп, анан ар бир районго, ар бир шаарга, ар бир айылдагы мугалимдерге жакшы шарттарды түзүп берип, ушул квалификацияны жогорулатуу курстарын андан ары улап кетишиңиздер керек. Баарыбызга ийгилик. Бүгүн 10 август, мына 25 августка чейин абдан жакшы мугалимдерге жардам берсек болот. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Азыр бүгүн биз ар бир областтан, ар бир шаардан, ар бир айылдан жетекчилерден жыйынтык сунуштарды алабыз. Ошондо кайсы мектептер реалдуу режимге кетет, кайсы мектептер аралаш, комбинированный дистант менен салттуу режимде калат. Бүгүн билинет. Бирок биз аны карап тура албайбыз. Биздин педагогдорубуз реалдуу режимде иштегенге да даяр болуш керек. Дистанттык режимде да иштегенге даяр болуш керек. Дистанттык форматта кандайча иштегенди билип алган мугалим салттуу режимде деле ошол жакшы көндүмдөрүн колдоно берет. Абдан натыйжалуу сабакты өтө берет. Ошондуктан бардыгыңыздарга ден соолук, бардыгыңыздардын ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Абдан активдүү катышып, ушул семинарларды жакшы өткөрүп, вебинарларды. Биздин анан ишибизге, практикалык ишибизге абдан пайдалуу болсун. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, бири-бириңиздерге тез телефондон жазып турсаңыздар да. Мына сен вебинарга кошулсаң, абдан жакшы, бирок эң негизги биринчи микрофонуңду өчүрүп кой, сурооң болсо жазсаң болот деп. Мындай үйрөнөлү эми баарыбыз, эмне кылабыз? Арга жок, баарыбыз ушундай үйрөнүп атпайбызбы? Чоң рахмат. Анда эмесе Назира Кубанычбековна, программаңыздар боюнча кете бересиздер. Азыр мындан ары эми сөздү Гүлмира Ирматовна Артыкбаева улантып кетет. Ишиңиздерге ийгилик. Суроолор болсо кайрылып туруңуздар. Ийгилик болсун, бардыгы. Аманчылык болсун, ийгилик болсун. Чоң рахмат. Гүлмира Ирматовна, отуруңуз. Экранда презентацияны чыгарасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Убакытты кетирбестен презентациядан баштай берсек, суроолор болсо чатка суроолорду жазып койсоңуз, бүгүн жооп бере албайбыз, себеби абдан угуучулар көп, 500ден ашык. Бирок ар бир берген суроону анализдеп, жообун жеткизебиз. Рахмат.
жылдын 4-чейрегин дистанттык же аралык окутуу формасында бүтүрүп, ошол 4-чейректин жыйынтыгы боюнча аныктоолор, анализдер жүргүзүлгөн ар бир мектепте. Ошону менен бирге аралык окутуунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү, ошону менен кемчиликтери аныкталып калып туруп, баардыгын эске алып туруп, бүгүнкү күндө баардыгыбыз бирге жаңы окуу жылын эмнени эске тутуу менен башташыбыз керек. Ошол жөнүндө сөз кылсак бүгүн. 3 маселени коюп атабыз бүгүн. Аралыктан окутууну уюштуруу жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу. Ар бир жетекчи өзүнүн мекемесинде, мектебинде, райондук билим берүү уюмунда өз деңгээлинде жобо иштелип чыгыш керек. Мектептин мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, окуу моделин тандап, бул онлайн сабак модель болобу, офлайн болобу, аралаш модель болобу, ошону тандап туруп, ошого жараша ресурстардын тизмесин даярдоо. Сабактарга окутуучу материалды даярдоо боюнча мугалимдерге сунуштарды даярдоо. Бул ар бир жетекчинин азыр жаңы окуу жылы башталар алдында турган милдеттери. Дистанттык окутуунун бүгүнкү вебинарды баштар алдында негизги түшүнүктөр менен дагы бир жолу таанышып кетсек. Дистанттык окутуу дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Көрүп турасыздар, биз дагы графикалык уюштургучтарды колдонуп туруп, күнү менен Назира Кубанычбековна экөөбүз даярдап, графикалык уюштургучтарды. Мугалим менен баланын ортосундагы байланышта интернет болобу, телефон болобу, маалыматты кандай кылып жеткизебиз? Дистанттык окутуунун бир топ формалары бар. Көп компоненттүү процесс, ошол көп компоненттүү процесстин максаттары, мазмуну, ыкмалары, уюштуруу формалары, иштетилген каражаттары интернет технологиялар мененби же болбосо офлайн технологиялар менен балага жеткизилиш керек. Билим берүүнүн өзү билим берүүнүн формаларын эстесек, күндүзгү биз демейдеги көнүп калган формасы мектепте окутуп жүргөн. Күндүзгү сырттан окуткан формаларыбыз, кээ бир балдарыбыз окууга чет элге кеткенде же ден соолугуна байланыштуу күндүзгү сырттан окуган балдарыбыз да бар. Анан кээ бир балдарыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз сырттан окуп мектепте. Дистанттык билүү берүү технологияларын колдонуу окутууда биз жарым-жартылай же толук көлөмүндө программаны дистанттык формада окутууну тандап алышыбыз керек. Азыркы күндө мына министрликтен Надира Сынташевна айтып кетти, жылдын башталышы дистанттык формада болот. А бирок биз даяр болушубуз керек. Өзгөрүп эле кетсе жагдай, биз толук мектепти ачып, балдарды окутууга даяр болушубуз керек. Мультимедиалык сабактардын өзгөчөлүгү эмнеде? Кайсы каражаттарды колдонобуз? Биринчи кезекте компьютер керекпи? Же компьютерсиз деле иштесек, телеуроктор менен эле иштесек болотпу? Ушул маселелердин баардыгын деле эске тутушубуз керек. Дистанттык окутуунун өзгөчөлүктөрүн 4-чейректе дистанттык окутууда бүтүрүп атканда өзүңөр деле көрдүңөр кандай өзгөчөлүктөрү, кандай оң жактары бар экен. Окуучунун өз алдынча окуган материалдары чоң көлөмдүү болду. 4-чейректен байкасаңар. Окуу методикалык камсыздоо ар кандай формасын пайдаландык. Мугалим жана окуучунун ортосундагы контакт түрдүү формада болду. Бул электрондук почта менен, WhatsApp менен, Google Form менен, Zoom менен байланышта болду. Мүнөздөсөк көрүп турабыз,
жакшы жактары көп болду дистанттык окутуунун. Ийкендүүлүк, ыңгайлуу убакыт тандалды, ыңгайлуу темп тандалды балдар үчүн. Ошону менен бирге материалды модулдук түрдө баардыгын бир бербестен бөлүп, модуль кылып туруп бөлүп алып балдарга сабак бердик. Көп нерсени камтууду, охват дегендей. Окуучулардын санын баардыгын камтыды, окуу электрондук ресурстарды. Да, громче немножко. Включеген микрофонду салуу да. Дистанттык окуу технологияларын ишке ашырууда мектептер кейс технологиясын колдонду. Балдарга тапшырмаларды кейс катары даярдап, пакет даярдап, ошонун ичине тапшырмаларды берип, өз алдынча иштегени даярдады. Жок, я так еще вообще не вижу. Тармактык технологияларды колдонуп, интернетти колдонуп, локалдык мектеп арасындагы тармактык локалдык тармактарды пайдаланып сабак өтүштү кээ бир мектептер. Ошону менен Кыргызстандын бүт мектептеринде телевидение аркылуу сабактар технологияларды колдонуп балдарды 4-чейректе Угулуп атабы? Угулуп атабы? Угулуп атат, бирок сурабачы. Бардыгы микрофон өчүп салгылачы. Суроолорду чатка микрофондор. Себеби 500 киши окуп атат, бардыгыбыз бир жердебиз. 500 кишинин сурооуна азыр жооп бере албайбыз. Чатка жазып койсоңуздар, ар бир суроону анализдеп жооп даярдайбыз. Өчүрүңүздөрчү, микрофонду өчүрбөйсүз. Дистанттык окутууда кайсы маанилер, подходдор, окутууга маанилер. Онлайн подход, онлайн маанилер. Интернет окутуу гана жеткиликтүү болду. Офлайн маанилер көрүп турабыз. Интернети жок болсо дагы компьютер аркылуу, телевидение аркылуу сабактар өтүлдү. Жаңы окуу жылды баштар алдында бир топ суроолорду өзүбүзгө беребиз. Эмнеден баштайбыз дистанттык окутууну? Кандай баштайбыз? Кандай ишке ашырабыз? Ошол ишке ашып аткан ишибизди байкоосун кандай жүргүзөбүз? Мектепте, райондо, областта ар бир кишинин кайсы функциясы бар? Жолугушууга келгендер, билим берүү уюмдарынын жетекчилери, районунун методисттери, ошол менен бирге класс жетекчилер. Бүгүндө азыр ошол көңүл бурсаңыздар, азыр жетекчилерге билим берүү системасынын, билим берүү мекемелердин, мектептердин, бала бакчалардын жетекчилерине даярдалган сунуш көрсөтмөлөр. Көңүл бурсаңыздар. Биринчи кадам эмне кылышыбыз керек? Өзгөчө жагдайга байланыштуу мектепте аралыктан окутуу буйрук жобо даярдашыбыз керек. Ал жобонун ичинде ата-энелерге, балдарга, коомчулукка жеткиликтүү болгон азыр туулуп аткан суроолорго жоопту даярдап туруп, бардык адамдарга түшүнүктүү
Биздин мектепте дистанттык окутуу ушул модель менен, ушул түрүндө, ушул дисциплина менен өтөт деп жол даярдашыбыз керек. Экинчиден, жүгүртмөсүн, окуунун жүгүртмөсүн, расписаниясын уюштуруп, контролдоп, базистик окуу планынын негизинде. Ошону менен бирге Кыргызстанда алынган, билесиздер, эпидемияга каршы талаптар бар. Ошонун негизинде жүгүртмөнү даярдашыбыз керек. Окуучулардын жана ата-энелердин билим берүү программаларын, билим берүү технологияларын колдонуу жөнүндө түшүнүк бериш керек ата-энелерге. Билесиз, 4-чейректе ыйлаган ата-эне деле болду, ыйлаган бала деле болду. Бул жылда ошол кетирген кемчилигибиздерди эске алып туруп, ата-энелерге, балдарга жеткиликтүү кылып туруп, ошол жоолордун ичине суроолордун баардык жоопторун бекитишибиз керек. Графикти балдарга да белгилүү болуш керек, ата-энелерге да белгилүү болуш керек. Окуу сабактарды, консультацияларды, вебинарларды, тапшырмаларды, тесттерди жеткиликтүү кылып туруп, интернет аркылуу ала албаса, мектепте ата-эне бир жумада бир жолу келип алып кетеби? Же баланын телефонуна жөнөтөсүңөрбү? Ошонун баардыгын жобонун ичине камтып туруп, жоопту кылып туруп, бир адамды бекитип коюшубуз керек. Электрондук китепкана системасын балдарга жеткиликтүү кылып, кайсы жерден кайсы китепти алса болот, ошол маселени да карап чыгышыбыз керек. Алдыбызда турган маселелер абдан көп, көрүп турасыздар. Ошонун жылдын башталышын, ошол маселелердин баардыгын жобого бекитип туруп, окуу жылын башташыбыз керек. Сунушталуучу жабдууларыбызды айтсак, көрүп турасыздар, баардыгынын эле үйүндө стационардык компьютер жок. Бирок окуп аткан балдарыбыздын көбүнүн колунда телефондору бар, планшеттери бар. Үйдө кээ бир балдардыкы компьютер, стационардык компьютери бар. Ошону менен бирге ошол компьютердин ичинде мүмкүн программалар жоктур. Мүмкүн керектүү окуу, ошол эле офис программалары мүмкүн жоктур. Кулакка коюп угуучу аспаптар мүмкүн жоктур. Шарт болсо принтер, сканер болсо ал деле жакшы. Бирок биз түшүнөбүз, мектептерде, айылдарда баардыгынын үйүндө бул боло бербейт. Көрүп турасыздар, бул жерде сабактарды, техникалык каражаттарды колдонгондо үзгүлтүксүз колдонуу убактысы чектелген. Бул эч ким ойлоп тапкан эмес, бул Кыргыз Республикасынын эрежеси. 1-2 класста көрүп турасыздар, доска менен иштегенде 10 мүнөттөн көп эмес. 11 класста 25 мүнөткө чейин. Телекөрсөтүүлөрдү 1-2 класста 15 эле мүнөт көрсө болот. 11 класста 30 мүнөткө чейин. Окутуу доскаларды, ар түрлүү окутуу доскаларды, электрондук доскаларда 1 класста 15 эле мүнөт, 11 класста 25 мүнөт. Компьютердик мониторду 1 класста 15 мүнөттөн көп иштесе болбойт. Бул биздин мамлекеттин балдардын ден соолугун сактоо жөнүндө коюлган алдын ала талаптар. Баланын ден соолугу, баланын өмүрү эң биринчи орунда турат. Ошону унутпастан, жумушта уюштуруп атканда 4-чейректе болгон бүт кемчиликтерди эске алып туруп, ошон тапшырманын көлөмү, бала ыйлап, сабактардын көлөмү, берген кестердин көлөмү, аны канчан бала аткарат, ошонун баардыгын эске тутушубуз керек. Жаап койчу эшикти.
Биздин методисттерге, райондук билим берүү мекемелердин методисттери, областтык метод центрдердин методисттерине даярдалган сунуштарлар. Девочки, вот конференция идет со Штатами. Хотите? Оксана Тимофеевна передала. Я вот зашла, но там максимальное количество. Конференция идет. Микрофонду өчүрүп коюңуздарчы. Методисттин негизги максаты кайсы? Мугалимдерди сунуштамалар менен камсыздоо. Мугалим издебеш керек, мен ушуну кандай өтүшүм керек деп. Мультимедиалык сабактын мазмунуна даярдап маалымат берүү. Мультимедиалык сабактын технологиялык түзүлүшүнүн талаптарды даярдап, аны да мугалимдерге жеткизүү. Мугалимдердин окуу материалдарын усулдук координациясын жүргүзүү. Ар бир мугалим өз билгенин кыла бербестен усулдук көзөмөл болуш керек. Эскертме формасында мугалимдерге маалыматтык колдоо көрсөтүү. Кандай колдоо көрсөтүү? Көз гимнастикасы, бейне тарбия гимнастикасын, ошону эскертме катары, ошого башка эскертмелер, үйгө берген тапшырма менен кандай иштөө керек, кандай түзүш керек, технологиялык картаны кандай түзүш керек. Ошондой эскертмелерди методисттер даярдап мугалимдерге жеткизиш керек. Эң негизи 4-чү чейректе билесиздер, ата-энелер наразы болгон. Себеби ата-эне балдар менен эртеден кечке чейин отурган эч качан болгон эмес. Азыр биз ойлоп атабыз, ата-энелерге түшүнүктүү болуш үчүн окуу процесс жөнүндө бардыгын түшүндүрүп, жеткизип, байланыш кандай жеткизишибиз керек ата-энелерге. Үй тапшырмалары аткаруу боюнча көлөмү чектелген билесиздер. 2-3 класста бир күндө 1,5 сааттан көп бала тапшырманы аткарбаш керек. 11-чи класста 3,5 саатка чейин. Тапшырманы ар бир мугалим 2 сааттык тапшырма эмес, бүт сабактардын тапшырмасы болгону ушул көлөмдө ашпаш керек. Аны дагы методисттер координация кылып карап туруш керек. Телесабактардын трансляциясында экрандан беттерге жазууну азайтып мүмкүн болушунча. Себеби баланын ден соолугуна, көзүнө зыян келтирет. Экрандан карап, дептерге жазганда 2-3 процесс баланын ниесине да кыйын болот. Жакын экранды караш керек, экинчиден угуш керек, үчүнчүдөн аны дептерине түшүрүш керек. Ошону чектеп, ушундай тапшырмаларды азыраак бериш керек. Микрофонду өчүрүп ошону менен бирге балдар үйдө микрофонду өчүрүп балдар менен бирге иштеп чыгыш керек. Балдардын ар кандай шарттарын эске алып, дистанттык окутуунун вариантивдүү моделдерин сунушташ керек. Себеби ар бир мектепте бир гана баланын телефону, компьютери да, телефону да жок, анын Микрофонду өчүрүңүздөр, микрофонду өчүрүп администратордукуна калтырып койбойсуңарбы? терминдин Кыргызстанда колдонуп жүрөт. Ыратмасы, жүгүртмөсү, расписаниясы. Наращирова деген жашына, акыл жөндөмдүүлүгүнө,
Ошонун баарын эскен сабакта чарчабай иштөө үчүн картасы ал сабактын картасына темадагы татаал түшүнүктөрдү теманы кандай иштеш керек алгоритмин ар бир сабактын бүгүн экологиялык картасын түзүш керек. Тапшырма бергенде алдын жумушчу барактарды даярдап, жумушчу барактардан жооп катары варианттарды белгилегени жумушчу барактарды даярдаш керек. Дистанттык окууда сабактын темпин эстеппей, анткени жазгүл эмес да. Дистанттык окутууда бир нече жолу кайталаш керек. Кайрылып ошол эле нерсени дагы кайтарып байланыштырыш керек. Андай болсо эмне кылгыла? Үйгө барсаңызчы ачып телефондорун өчүртүп алып кыйсаңызчы эч нерсе болбойт. Өзүчү балдарыңызчу бар. Микрофондоруңуздарды өчүрүңүздөр, пожалуйста. Ачкычыңыздардан бери бизге айтып атасыздар. Аны да ойлонуш керек. Балдарды үйдөн алып сабакка Ракоя жакты ачып. Каптал жакты. Анан кайра бекитип үйгө таштап кетти. Сен телефонун включённый экен. Брастар бизде графикалык уюштурмаштарды колдонуп жаңы билимди балдар көңүл бургула жаңы нерсе. Бул жерде жатташ керек. Ноого көңүл бургула ойлонолу, ноого түшүнөлү деп туруп ар кандай графикалык уюштургучтарды дистанттык окутууда колдонсо жакшы натыйжа берет. Ушул презентацияда пайдалануучу шилтемелерди бергенбиз. Бул жерде китептер бар, бул жерде сабактар жайгашкан, бул жерде керектүү материалдарды ушул шилтемелер менен издеп тапса болот сабакка даярдануучу маалында. Класс жетекчилеринин милдети дистанттык окутууда өтө оор билесиздер. Жетекчилиги менен макулдашып, план түзүшүп, ата-энелер менен, балдар менен, өзгөчө ар бири менен өз ара жыйындарды, вебинарларды түзүшүбүз керек. Ата-энелерден үзгүлтүксүз байланышта болушубуз керек. Аны да ойлонуш керек. Кайсы түрүндө үзгүлтүксүз байланышты колдонобуз? Телефон аркылуубу, почта аркылуубу, дневник, электронный дневник, электронный журнал аркылуубу? Ошону да ойлонуп чыгайлы. Ата-энелердин жана мугалимдердин байланыш тизмесин түзүп, класс жетекчиге кайрылат ата-эне. Математика мугалими моундай тапшырма бериптир. Физика мугалими могу жерде туура эмес кылып койду деген суроолордун баардыгын класс жетекчиге берет. Ошон үчүн мугалимдердин да байланыш тизмеси, ата-энелердин да байланыш тизмеси даяр болуш керек класс жетекчилерге. Зарылдыгына жараша директор менен макулдашып ата-энелерге тематикалык онлайн вебинарларды даярдашыбыз керек. Сен уланат? Класс жетекчинин жумушу ордун дистанттык эмес болгондо деле бул дистанттык болгондо класс жетекчинин ролу абдан чоң. Аны да эске алышыбыз керек. Ошол эле презентацияда бул жерде деле кайсы ресурстарды кандай колдонуп нускамалар даярдалат, WhatsApp менен кандай колдонсо болот, Google Диск менен кандай колдонсо болот, менен кандай колдонсо болот, Google Микрофонуңарды өчүрүп койгуңарчы, сураныч. Жеткиликтүү жазылган
ушул ресурстардан карап туруп минут азыр мен ашыкта кеттим 2 минут болуп атат себеби экинчи топ азыр регистрация баштайт азыр карабайбыз себеби мүмкүнчүлүк жок 500 кишиден ашык бүгүн угуучулар болду бирок ар бир суроодун жообун даярдап чаткабы кийинки вебинаргабы ошол жоопторун даярдап сиздерге жеткизебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Убакыт көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бардыгыңыздарга ийгилик.